Саламатсыздарбы? Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Жалал-Абад коллежинин БКМК 0319 тайпасынын студенти Назаралиева Айдай Тайланбаевна, окутуучу Маткаримова Элнура Жаныбековна. Сабагыбыздын аталышы психология. Бүгүн биз өтүүчү тема психикалык өнүгүүсү кечеңдеген балдар. Психикалык өнүгүүсү кечеңдеген балдарды ар түрдүү терминдер менен атап келишет. Интеллектуалдык өнүгүүсүнүн артта калуусу, өнүгүүнүн басындаган темпи, акылынан артта калуунун чеги билинген балдар топтору. Биз советтик илимий адабияттарда тараган психикалык өнүгүүсү кечеңдеген балдар ПÖК термини менен же болбосо диагноздун орусча аталышы ЗПР терминин пайдаланабыз. Бул балдардын кадимки балдар топторунан айырмасы денелик жетилбей калуусу, кызыгууларынын тардыгы, эс тутумунун начардыгы, психологиялык процесстин тормоздошу, эмоционалдуу өспөй калышы, логикалык ой жүгүртүүсүнүн өтө төмөндүгү, кабыл алуулары жана көңүл бурууларынын бир топ жай жүрүшү менен айырмаланышат. Демек, психологиялык кечеңдеген балдарга психологиялык өнүгүү темпи жай, билимине жалпы байлыгы жетишсиз, ой жүгүртүүсүнүн жетилбеген, өз курдаштарынан бир топ айырмаланган, эмоциясы өтө ачык балдар топторун айтабыз. Мектеп босогосун аттоо бул ар бир баланын эсинде калуучу, эмоционалдуу, кызыктуу, өмүрүндөгү таттуу убакыттардын бир элес болуп саналат. Эртең мектепке барасың деген сөздү укканда балада уйку качып, таттуу кыялдар пайда болот. Мектеп партасына барып олтургандан тартып, өз алдынчалуулугун, өзүнүн жеке буюмдары пайда болуп, мугалимдин ар бир берген тапшырмасын аткарууга ашыгат. Мындай кубанычтуу ар бир балада кезиге бербейт. Жашы 7-8 толуп калган балада да мектепти каалай бербеген балдар бар. Булар тең туштарындай боло албай, активдүү боло албай, сабактар ал үчүн түшүнүксүз, чарчаңкы көрүнгөн балдар да мектеп босоосун аттап 1-класска келет. Бул балдардын психикасы өнүкпөй же жетилбей калуусу менен айырмалат. Убакыттын өтүшү менен бул балдар дагы ийгиликтүү жеңиштерге жетишет.